Анжелика олигархтан боюнда болуп күйөөсү менен жарашууну чечкен. Facebook'тагы «Правдивые слухи» группасында бир белгисиз адам Анжелика тууралуу билгендерин жазып чыкты. Анда абирин жабыш үчүн күйөөсүн арендага ала турган Анжелика. Ырынан дагы чыры көп Анжелика деген ырчы кыз бар. Ал ажырашканын, кайра жарашканын, тиши ооруп, ичи айыкканын деле пиар кылып, элдин көңүлүн өзүнө бура берет. Күйөөсүн таштап, башка байлардын колун кармап, бир нече жолу турмушка чыгып, ар кимдин колун кармап, ар кимдин койнун аңтарып чыккан. Жакында күтүүсүздөн эле жолдошу менен жараштым деген жаңылык чыгып, 10 күн өтпөй эле күйөөсүн жамандап, башынан ылдый жугунду төгүп кайра кууп жиберди. Андан мурдараак эле Анжеликага бир бай үй белек кылганын маалымат каражаттарында жарыялаган. Эми күйөөсү менен 10 күн бирге жашаган сырын айтып берели. Анжелика учурда кош бойлуу. Ал олигархтардын биринин боюнда болуп, анан эл алдында абирин жабыш үчүн күйөөсүн алдап, жарашалы деп, убактылуу жашап, анан кайра көчкө түртүптүр. Мына аялдын амалы 60 атка жүктеген ушул. Анын жолдошу урмат убагында зыңкыйган жигит эле. Анжелика анын тагдырын талкалап, намысын тебелеп, азапка салды. Аз келгенсип, эми көчүгүн жабыш үчүн оюнчук кылып ойноду. Ансыз деле мурдагы кыздары тууралуу шектүү сөздөр көп эле. Убалдан коркпогон кыз экен Анжелика деп калтырган автор. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Күзгүдөн өзүң жакпай жатсаң, күзгүнө эмес, өзүңдү оңдоо керекпи? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова өзүнүн социалдык баракчасына белгилүү төкмө акын Жеңишбек Жумакадыр топтогон асыл ойлордон бөлүштү. Төмөндө ага көз жүгүртсөңүз болот. Ушундай экен: кубанып жашайм десең, кумурскада иштегин. Ит сени тиштесе, сен итти тиштебе. Бардык адамда кемчилик бар. Андыктан кемчиликтериңе кейи бербе. Бирок эч качан жасалма күлүп, арамза болбо. Ишиң болбой жатса, кайрадан жасагын. Ташты бир тамчы эмес, арты-артынан тамган тамчылар тешет. Бул дүйнө бир даракка окшойт. Биз болсо ал дарактагы кеси чейинки кесип бышкан мөмөлөр сыяктуубуз. Бир жылда 40 китеп окуйм десең, күнүгө 25 беттен окуганды адат кыл. Бир китеп окусаң, баарын билем дейсиң. 2 китеп окусаң, аклыңдан шек санай баштайсың. 3 китеп окусаң, эч нерсе билбей турганыңды түшүнөсүң. Кол тийбеген кыз кыласаң, кол тийбеген эркек бол. Бардыгы узак жашагысы келет, бирок бири да картайгысы келбейт. Күзгүдөн өзүң жакпай жатсаң, күзгүнө эмес, өзүңдү оңдо. Үйрөнүүнү токтотуп койгон адам 20 жашта болсо деле 80 жаштагы карылардын катарына кирет. 10 сомуңуз түшүп калса, аны табыш үчүн 100 сомуңузду коротосузбу? Албетте жок. Анда бирөөнүн сиз жөнүндө 5 мүнөт былжыраганы үчүн кымбат убактыңызды коротпоңуз. Бул дүйнөнү жакшы билсең, алданбайсың. Тиги дүйнөнү жакшы түшүнсөң, алданбайсың. Сен бара турган караңгы мүрзөнүн прожектору түнкү тахажжуд намазы. Керсейип бою көтөрүү белге байланган таш сыяктуу. Аны менен сүзгөнгө да, учканга да болбойт. Атасы же энеси өлгөндө жаназасына турбаган, кабырга өз колу менен койбогон уулдун кейигенине ишенүүгө болобу? Каргалар гүл бакчаны ээлеп алса, булбулдун үнү өчөт. Жалгыздыктын эң жаманы сени түшүнбөгөндөрдүн арасында калуу. Күн бардыгынын башына бирдей тиет, бирок гүл башка, тикен башка жыттанат. Топтогон Жеңишбек Жумакадыр. Маалымат булагы, Заман чекит, KG. Айгерим Расул кызы чачылуу жолуктарды жакшы эле топтодум. Белгилүү ырчы тойлордун ханышасы саналган Айгерим Расул кызы тойго барган кезде чачылуу жолуктарды белекке көп ала турганын айтты. Бул тууралуу ырчы өзүнүн социалдык баракчасында видео бөлүштү. Барган жерден сый көрөмүн. Чачылуу жолуктарды жакшы эле топтодум. Той кылсак жолук сатып албайм. Сыйыңыздарга рахмат. Апаларга тазим деп жакшы пикирин жазып чыкты айым. Маалымат булагы, Заман чекит, KG. Асел Кадырбекова. Мурунку Асел азыр жок.
эми өзүмдү таарынтканга жол бербейм. Кыргыз эстрада ырчысы Асель Кадырбекова жашоодо көп нерселерге көз карашы өзгөргөнүн айтат. Мен жашоомду мурунку жана кийинки деп бөлө алам. Бул жагдай мени өзүмө алып келгендей болду. Мурунку Асель азыр жок. Көп нерселерге көз карашым өзгөрдү. Көбүрөөк жардам берип, эми өзүмдү таарынтканга жол бербейм. Жашоо ушунчалык кыска. Бир нерсени түшүндүм. Эртең биз жок болуп калышыбыз мүмкүн. Өзүмдүн артымдан из калтыргым келет дейт ал. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. АКШда IT тармагында эмгектенген Дөөлөт Керимбеков дүйнөдө жогорку маянаны IT адистери алышат. Чет өлкөдө IT тармагында ийгилик жараткан кыргыздар көп. Дөөлөт Керимбеков Американын билим берүү тармагындагы ири компаниялардын биринде 5 жылдан бери эмгектенип келет. Чикаго шаарында түрдүү долбоорлор менен иштеген Pixsoft аттуу компаниянын негиздөөчүлөрүнүн бири. Дөөлөт, саламатсызбы? Сизди мыкты программист катары тааныйбыз. Алгач өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсызбы? Мен 1992 жылы Сы-Көл облусунун Жети Өгүз районуна караштуу Жоон Булак айылында туулгам. 2-класска чейин айылдык мектепте окуп, кийинчерээк үй бүлөбүз менен Каракол шаарына көчүп келгенбиз. 7-класстан тарта Карасаев атындагы Сы-Көл лицейинде окуп, ошол жактан 11-классты бүтүргөм. Азыркы учурда АКШнын Чикаго шаарында турабыз. Үй бүлөлүмүн, 1,5 жаштагы уулубуз бар. Келинчегим деле мен сыяктуу программист. Америкага кантип барып калгансыз? Кандай кыйынчылыктарды башыңыздан өткөрдүңүз? Каракол лицейинде окуп жүргөн кезинде эле англис тилинен олимпиадага катышчумун. TOEFL, SAT деген тесттерге даярданып, ушул тесттер аркылуу окууга өтүп, Америкага студент болуп келгем. Алгач колледжде окуп, кийин Небраска штатында Беллавью университетине которулдум. Университетте окуп жүргөн кезде кээ бир жылдары Кыргызстанга барып, кээде Америкада практика өтүп жүрдүм. Бакалаврды аяктар алдында жумуштарды иштей берүүгө умтулуп, билим берүү тармагында 7 штаттагы мектептер менен иш алып барган Concept Schools деген компанияны тандап, ал жакта программист болуп иштеп калдым. Магистратураны Рузвельт университетине компьютер технологиясы багыты боюнча аяктадым. Окуу акысынын бир канча бөлүн иштеген компаниям төлөп берди. Албетте Америкага келгенден кыйынчылыктардын баары эле башынан өткөргөн болуш керек. Досум экөөбүз башка кыргыздар жок шаарга келгенбиз. Анда биз 17 жаштагы студентпиз. Бизге жол көрсөткөн адамдар болбогондуктан өзүбүз изденип, аракет кылып көп кыйынчылыкты жеңдик десем болот. Жумушуңуз жана Чикагодогу өзүңүздү ачкан Pixsoft компаниясы тууралуу сөз кылсак. Мен Concept School компаниясында 5 жыл программист болуп эмгектендим. Азыркы учурда өндүрүш менеджеримин. Американын четтетик мамлекетинде белгилүү бир кесиптерге багытталган программа менен окуткан мектептерде кызмат көрсөтөбүз. Биз 3 жадда иш алып барабыз. Каржылык, академиялык жана маектеп окуучуларына ылайыкталган тиркемелерди даярдайбыз. 3 тапшырмалардын аткара турган, окуучулардын сабакка болгон катыштыгы көзөмөлдөөчү жана мугалимдерге керектүү материалдарды киргизүүчү, эң негизгиси билим сапаны жогорулатуу үчүн зарыл болгон тиркемелерди жасап беребиз. Pixsoft компаниясын 2018-жылы 3 киши түптөгөнбүз. Аталган компаниябызда биз Кыргызстан жана Америка үчүн атайын долбоорлорду тейлейбиз. Кыргызстан үчүн бир топ эле долбоорлорду жасадык. Ал эми биздин команда Бишкек шаарында. Алар тиркемелерди иштеп чыгышат. Учурда Кыргызстандын билим берүү тармагы үчүн атайын долбоорлорду үстүндө иштеп жатабыз. Биздин өнөктөштөрүбүз бар. Алардын бири Эсен Ниязов. Алар менен кеңешип, идеяларды бөлүшүп, Кыргызстанга пайдабыз тийсин деген максатта Америкадагы кыргыздар үчүн Мурас Club аттуу IT клубун ачтык. Максатыбыз IT тармагын мекенибизге жеткирүү, мекендештерибиздин башын бириктирүү жана бирге өсүү. Клубтун алкагында Чикагодо 2 жолу IT форумун өткөрдүк. Форумга 250-300 киши катышты. Ал тургай атайын башка штаттардан келип катышкандар болду. Ар кайсы жааттагы спикерлер сөз сүйлөштү. Өтө мыкты деңгээлде өттү десем болот. Чет жакта иштеп жүргөн кесиптерде программист катары ITнын орду жана маанилүүлүгү жөнүндө айтыңызчы. Азыркы күндө IT тармагынын орду чоң. Анткени дүйнөдө аябай тез өсүп жаткан тармак. Дүйнөдө IT жумушчулары жетишпей жатат. Мисалы, Америка боюнча жыл сайын 500 000 жумуш орундары ачылат. Бул талапты АКШнын университеттери толук камсыздай албайт. ITнын кызык жери бирден-бир кирешелүү, айлык маянасы жогорулуу. Бир канча убакыт өткөн соң бул тармакты билбөө биздин бир кемчилигибиз болуп калышы ыктымал. Мындайча айтканда, IT бизнес үчүн чоң үнөмдүү, продукциянын көлөмүн жогорулатуу.
Жогорудагы маянасы жакшы деп айтып кеттиңиз. Сыр болбосо канча айлык аласыз? Азыр дүйнө жүзү боюнча жогору маянаны IT адистиги алышат. Америкада IT армаганда жылына орточо $90,000–100,000 акча тапсаң болот. Мында медициналык кымсыздандыруу, социалдык төлөмдөр, салык болуп көп эле акча мамлекетке төлөнөт. Айлык маяны адистиги тажрыйбасына жана кесипкөйлүгүнө жараша болот. Чоң компанияларда иштеп дасыккан IT кызматкерлери жылына $300,000 тартып $1,000,000 чейин табышат. Маалымат булагы, Суперчекит,